Assalamu alaikum достор, дагы бир жолу биз азыр белгилүү кыргызстандык мушкер Рыскулбек Ибраимов менен маек куруунун алдында турабыз. Ассаламу алейкум. Эртең мынакей грэпплинг боюнча турнир болуп атыптыр профессионалдар арасында. Даярдыктар кандай, маанайлар кандай дегенде атаандаш ким болот? Даярдыктар баары жакшы. Тренировканы баштадык. Сопернигим өзү негизи базасы греклик боюнча күрөшөт. Чынтемир Болотбек уулу. Ошо менен беттешебиз эртең. Греклик боюнча биринчи жолу күрөштүм. Жакшы, анан ММА боюнча дагы суроолор болсун. Жакында эле ошол Brave Combat Federation деген Бахрейндин организациясына бой берилип, бирок кийин атмен болуп калды да. Эмне себептер болгонун көп мындай байкабай калдык. Эмне үчүн барбай калдыңыз? Өз негизи мен сопернигим филиппинец болчу. Анан 10 күн калганда замена болуп кетип, Касымовду берип койду. Анан мен өзүм эле отказ бердим. Урушпайын депчи. Тем более даяргерчилигим начар болчу. Жакшы, азыр эми кечээ эле маалымат чыкты, ошол Кореянын Road FC деген уюмунда беттешет экен депчи. Ал жакта кандай, качан чыгып калышыңыз мүмкүн? Ал жакта азыр точно числосу жок. Бирок февраль айында болот, главный карта болот. Чемпиондук курга урушабыз го дейм. Дароо эле чемпиондук куруу үчүн болобу, бой? Ошондой сурап атышыптыр. Чемпиондук курга берели деп. Анан согласиянамды бергем. Жакшы, анда дароо эле чемпиондук курга мыштырсаңыз, албетте ийгилик каалайбыз. Анан бул жакта да баягы биз эми ММА сүйүүчүлөрү байкап жүрөбүз. Мырзамедин Пазылов экөөңөрдүн да ортоңордо бир аз чечилбеген баягындай бир маселе бардай. Экөөңөр бири-бириңерге вызов таштап, аябай мындай беттешти курчутуп аткансыңар да. Ал боюнча да айтып өтсөңүз. Ооба, 2017-2018 урушайын деп вызов таштагам. 2-3 жолу таштагам. Анан жооп болгон эмес. Азыркы ушул кезде мырзадан мага болуп атат. Мен уже кече Батор башында айткам, Батор эфсинде. Бул Кыргызстанда акыркы беттешим депчи. Себеби уже Кыргызстандан сыртка чыгып урушайын деп чачтым да. Бир эле Кыргызстанда эмес, сыртта да өзүм көрсөтөйүн депчи. Анан мырза менен азыр мен урушканымда толчок. Эч бир ошо сыртка чыгып кетейин деп чачтым. Түшүнүктүү. Демек, анан баягы Султан Жолдошбек уулу деген Батор эфсидеги финалда беттешкен мушкерде баягы сизге вызов таштады эле да. Мен түшүнүгүм боюнча ал вызов болуп эсептелинеби же жокпу? Андан кийин Батыр башы деген уюм өткөрүп берели реваншты деп айтты эле да. Кандай болду? Ошол боюнча мындай окуя өнүктүбү же ошол боюнча токтоп калдыбы? Ошондо Батор башынын организациясы мен өткөрүп берем деп мойнуна алган эле. Анан мен согласна бергем. Бирок бесплатный эмес да. $10,000 сураган. $10,000 берсе урушсам деп айткам. Ошондон кийин жок болуп кетти. Болсо урушмак. 61ге чыга бересиз, 61 күрөшө берем. Жакшы, баягы кызыктуу суроолорго мүмкүн болушунча суроо жооп алганга аракет кылдык. Ийгилик, анда Road FC уюмунда жеңиштерди күтүп калабыз. Ошол чет өлкөлүк организацияларда желегибизди желбиретип келиңиз. Рахмат. Рахмат достор. Каналга жазылыңыздар, лайк коюңуздар.